жаш муун бирикмесинин Германия жаштары тарабынан түзүлгөн, Нурмухаммед жетектеген биз ушул Кыргызстандагы мүчөсүбүз. Ушул колубуздан келишинче ушул Германиядан жаштар чогулткан өзүнүн колунан келишинче акча чогулткан эмесин акчасына биз колубуздан келишинче бир аз болсо да жылуу тамак кылып аз муктаж болгон инсандарга тамак алып келдик. Бул жактан алабын көрүп, булар менен сүйлөшүп дегенде буларга тамак берип, азыр ушулар менен эме кылып атабыз. Негиздеген жашмуун негиздеген жаштарга, Нурмухаммед досубузга, талант досубузга ыраазычылык билдиребиз. Алар ушинтип өздөрү окуп жүрсө дагы ушундай колунан келген акчаны бөлүп, ушундай Кыргызстандын, мекенибиздин, эли жерибиз өнүксүн, ушулардагы тамак жесин деп бир өз салымын коштум. Kudayım bere versin, kuvalaşıp gele versin, tengirim bere versin, tendengleşip gele versin. Saksalaman olaver, sakınıp bana suyu ver, esençelikte buluver, erkelik hepsini vere suyu ver. Asmanınar açık, yüzünür jarık olsun. Tapkan kanılarga bereke versin, yaxşılık gündörü burga buyursun. Sizlerge rahmat, Mozilerge жаш муундарга, Mozilerge жалпы тамакка алып келип бераткан ушу жаш балдарга рахмат айтам. Андан башка эчек айтам. Мисалы үчүн мен көчөдө жүрүп тентип калдым. Өзүм мурун инженер болчумун, депутат болчумун. Мына Асылбек Кадыров деген менмин. Ошол эсили сайттан пробивать этсеңер депутат деп чыгат. Мен депутат болбаганым азыр. Болбой эле бомж болуп калдым. Эмне себептен улам? Эмне себептен? Мен угулумду кайтыш кылдым. 41-ликте атамды кайтыш кылдым. Анын 41-ликте мамамдын башынан операция болгондо машинамды саттым, үйдү саттым. Жанагы угольный магнат Нурик кимеле ошол мага $400,000 берген. Анын баарын тең бүт кайра коротонго ресторан, такси. Көчөдө калган, үй жок, жай жоктордун ушул эмес да, үйү. Канча жылдан бери иштеп келет? Бул коломтого 20 жылдан ашты. Бирок шаардагы 100% үй жайсыз жарандар буну билбейт. Билишпейт го, билишпейт. Менин билишимче, мурунку жылдын эсебинен 2 айдын ичинде 20дан ашуун селсе каза болгон. Алардын себеби ошол үй жайсыз калганында сууктан бул жерге келип ысынып, жылынып, тамактанып жана жуунуп кетсе болот. Жуунуп кетсе болот, Күнүнө канча адам келет бул жерге? Күнүнө мурас күн суук болду дедим 20-25 киши болот. Түнү бою көчөдө калгандарына патрульный милиция алып келет. Көчөдө жатып калса прохождор көрүп калса скорыйга чакырышат, алар алып келишет. Айсыл көрүнбөй калган, например, өлүп калды өтпөйсүң, кээбирөө турбай кирип кетип аны ишин көрбөй калат да. Тоюштон калганда. Айсыл көчөдө мондай эл көргөн жер кылсын, обязательно алып келишет биякачы. Сиздердин мекемеңиздин ичинде канча жаран бар? Так, азыр бизде 82-83 киши бар. Ана күндү түнү бою алып келе беришет, мондай суулукта 100дөн ашып кетет кишичи. Алар күнү бою эмне менен алек болот? Ушул жерде менен кетип калышат, билбейм, жерди беринде жашап иштегендер бар.
действительно үй жок калып, бирөө алданып калгандар, үйүн алдырып койгондор бар, оорукчандар бар, бир туугандары жоктор, түрмөдөн чыгып келгендер бар, барар жери жоктор. Бир туугандар аялдары бирден үйлөрүн сатып кетип калып, жесин таала калган кишилер бар. Ошолор иштеген кишилер бар, жашагандар. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, балдары карабай калган ата-энелер бар депчи. Аларды сиз каралар үйүнө өткөрүп берсеңер болобу? Болот. Документ болсо, документ жок болсо, эме свидетельствосу, сол документтин, паспорттун бастан өткөнгө жардам беребиз. Каралар үйүнө өткөзөбүз, эме алып, документтер барларды. Оорукчандарды больницага жөнөтөбүз. Бу жерде бизде врачтар бар да. Медобследованияга жөнөтөбүз, анализдерин баарын тапшырып келет. Оорусу чыкса, обязательно больницага жөнөтөбүз. Каралар үйүнө жөнөтөбүз. Дарылануусу баары акысыз болот, силердин эсебиңерде, да? Акысыз. Мен экинчи этажда бир бала бар экен, ал гепатит менен ооруйт экен. Ал бывший наркоман, ал учетто турат, берден бесплатно жамына жаап коюшту. Ал учетто өзүнүн учету бар. Биз биякта буттардын бутуна жаралып болуп мазь беребиз, бияктанчы дарылар берип атат, биякта кандайдыр. Эми анын эмеси боюнча дары жок, өзүнүн биякта учету бар. Эртең менен барып постоянно дарысын алып турат. Жерде болгон жардамдарын эмне дары бар, ошону беребиз. Өзгөчө мындай өнөрлүү башкача жарандарда кездешеби? Кездешет, келет. Бизде былтыр бир аялашып кетти, сүрөтчү. Те жакта туалеттин стеналарына сүрөт тартты. Анан жазында бир киши жашап кетти. Өзгөчө таланты бар кишилер да келип мугалимдер келип жашап кетчи, сонун элер. Бул эми баягы арактын азабынан көчөдө калганда үйүнөн калып, аташы эме болуп калышкан, үйүнөн чыгып калышкандар. Бар кишилер жашап кетишкен бу жакта. Диплом бар, эжелер бар экен. Бар, ушу арактын азабынан. Мисалы дээрлик биз жолдо сел сыяктарды көрдүк, кароосуз калган. Силерди менен кантип байланышсак болот же кантип силерге кабар жеткирсек болот? Биздин бир телефонубуз бар. Интернетте бар, биздин сайтыбыз бар болуш керек, ошондо бар. Сайт эмес, видеолор бар. Видеолор бар, колумто деп жазсаңар чыгат барычы. Так, номер 30 49 88. Эгер биз жолдо кароосуз калган оор акыбалдагы сел сыяктарды көрсөк, жарандарды көрсөк, сиздерге байланышсак болот. Жана силер эч кандай документсиз аларды кабыл аласыңар. Кабыл алабыз. Ушу байланышып деле ушу колуңардан келсе алып келип жеткизип койсоңор болот. Машина менен мындай кайры карабаган кишилерге таксисттер алып келип штаб коюшат. Кетип баратыр жолдон деп алып келет. Баарын алабыз. Мамлекеттен тышкары силерге кайсы коомдук каналдар или башка мекемелер, уюмдар жардам берип турат? Бизге Красный полумесяц жардам берип турат, анан частный лицолор алып келет, өздөрү билгендерчи. Мына студенттер арасында. Помнисиңер? Жаш муун бирикмеси. Жаш муун бирикмеси мына студенттер экен. Ошол студенттерине карабай ошолор алып келип, мына тамагын, блок басып, тамагын алып келип, тамак берип кетишти, ушунча киши жеткизип баарына. Ушуларга рахмат. Мындай частный кафелер алып келишет, частный лицолор алып келип, бирдемелер алып келип турушат, тамактарын билгендер баары алып келип турушат да. Мисалы, мен буларды ойлойм, жашоодон адашып калган алсыз адамдар депчи. Кандайдыр бир ситуациядан улам ушул жолго түшүп калды деп. Буларга кандайдыр бир психологдор келип кайрылса, азыр балким булар психологко муктаж болуп жатат. Ушунчалык морально кыйналышып, буларга ар кандай мастер-класстарды, тренингтерди өтүп турса кандай карайсыз? Жакшы болмок, кандай болсо, жумуш кээресе оңол түз жолго түшүп кететтир. Былтыр келген жанагы даватчылар, жана Кудай жолунда жүргөндө келишип, өздөрүнүн акыл насаатын айтышып, бу жерден былтыр кышында катышып киши аябай көп болду да. Ошондо келишип даватчылар, молдолор, бу жерден бир 15 кишини алып кетишкен даваткачы. Ошонун ичинен бир 3-4 оңолдук, аракты койдук деп 3-4 айдан кийин келип ушулар матай ушул липешка алып келип таштап кетишкен, анан алып кетишти. Жолтура жолго түшкөндөр да бар. Ошол 100 кишинин бирөөсү түшөр жолго, жакшы бирөөсү оңолот. Болот анда жакшы, анда психологдор келип сүйлөшүп, мен бу жерде бүгүнкү соцработниктин фамилиям Талканчиева Динар. Негизинен жамаатыңыздар канча киши иштейсиздер бул жерде? Бу жерде 25 кишидей биздин сотрудниктер.
Бул чыгарылыш тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды жана эмки чыгарылышка кандай жаңылык күтөсүздөр? Сиздердин оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Албетте, комментарийге калтырыңыздар.